Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Вашингтондогу жаңы мусулман болгон аялдын Аллах Таала менен болгон махабаты. Маулана Зульфикар айтат: Мен бир жолу Вашингтонго бардым. Бир жаңы мусулман болгон аял бир канча суроо сураш үчүн келди. Ал парданын артына отуруп, мен биринчи жөөт элем, андан соң мусулман болдум деп бир канча суроолорду берди. Анын суроосуна жооп бердим. Ошол жердеги мусулман аялдар аны өтө макташат эле. Ал жердеги бир аял мындай деди: ал намазга өтө бекем. Ал намаз үчүн өзгөчө бир сонун кийим тиктирип койгон. Ар бир намазга даратылат. Жакшы кийимин кийип, өтө сулууланат да, берилүү менен падышанын аялы жасангандай жасанып, жай намазына келип намаз окуйт. Анын сөзүн коштоп, ошол жердеги аялдар да биз аны көрүп өтө таң калабыз дешти. Сүйлөшүп жатып, мен ал аялдан: сиз ушунчалык намазга бекем экенсиз, анын өзгөчө себеби барбы деп сурадым. Ал айтты: мен Куранда Аллах Таала пенделерине төмөнкүчө өкүм бергенин окуганмын. Аллах Таала айтты: силер ар бир мечитке сулууланып келгиле. А'роф сүрөсү 31-аят. Мага бул аяттан Аллах Тааланын каалоосу мындай деген түшүнүк келди: намазда кол байлап менин алдымда турганыңда таптаза кийим кийип тургун, жана дүйнөнүн да иштеринде качан кайсыл бир киши чоңдун кеңсесине бара турган болсо, жакшы кийимдерин кийип барат эмеспи? Ал аял айтты: мен өкүм чыгаруучулардын өкүм чыгаруучусунун алдында турам. Ошол себептен мен жакшы кийим кийинип намазга турамын. Аллах Таала ошону жактырат. Качан мен такбир айтканымда дүйнөнү унутуп коемун. Мен намазда турганда Кааба менин алдымда, бейиш оң жагымда, тозок сол жагымда, жана жан алгыч периште менин жанымда алууга камынып, артымда тургандай сезем. Ошондой эле жашоомдогу акыркы намазымды окуп жаткандай болом. Бүгүнкү күндө да дүйнөдө Аллах Тааланын ушундай жакшы пенделери бар. Алар өздөрүнүн ар бир намазын жашоосундагы акыркы намазым деп окушат. Караңыз, эгер аял затынын жүрөгүндө жакшылыкка болгон кызыгуу келе турган болсо, анда ал жакшылыктардын өтө жогорку даражасына жетет.